Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 6-бөлүм. Элге дем берүү. Жолдоочулардын жумушка болгон кызыгуусун арттыруу, аларга дем берүү кайсы доордо болбосун лидерлердин күн тартибинде турган маанилүү тапшырма. Эң негизгиси лидер жолдоочуларына кичине болсо да кандайдыр бир ийгилик жаратуусуна мүмкүнчүлүк берүү менен жеңиштин даамын татканга үйрөтүп, алардагы жеңип алуу өнөкөтү деп мен атап койгон көндүмдү калыптандырууга жардам бере алат. Кичинекей ийгиликтерди жаратуу менен адамдарда андан чоңураак ийгиликтерди багындырууга болгон ишеним пайда болот. Чоң жеңиш кичине жеңиштерден куралат. Ал эми өзүнө ишенген адамдардан куралган уюм кандай гана атаандаштык болбосун жеңишке жете алат. Мен да лидер катары калыптануума башка лидерлер жардам берди. Кийин мен да жаш самурайларга устат болуп, аларды тарбиялоодо лидерликтин 5 негизги принцибин колдондум. Согушка аттанаардан мурун жеңишке жетүүгө шарт түзүп алгыла. Феодалдык Жапониянын баардык лидерлери Кытай аскербашы Сун Цзынын согуш ыкмасын жакшы билет. Ал согушка аттанаардан мурун аны жеңүүгө шарт түзүү керектигин айткан. Бир караганда мындай көз караш көрүнөө сезилгени менен иш жүзүндө жеңил эмес. Согушкан аймактардын доорунда саналуу гана аскербашылар аны ийгиликтүү ишке ашыра алган. Мен ал ыкманы Шидзугатаке салгылашында колдондум. Нобунага өлтүрүлгөндөн кийин анын орун басарын тандоо үчүн атайын кеңешме өткөрүлдү. Мен анын жалгыз небереси Самбошинин расмый мураскор катары көрсөттүм. Кеңеш аны колдогону менен кээ бир мүчөлөрү атап айтканда бийликке умтулган Нобунаганын никесиз төрөлгөн 3-уулу Нобутака аны жактыра берген жок. Нобутака өзү мүнөзү бош жигит эле, ал жалгыз эч кандай коркунучту жарата алмак эмес. Ошентсе да анын артында күчтүү колдоочулары бар эле. Алар аны каалагандай колдонушчу. Алардын башында Ода уруусундагы менин негизги атаандашым генерал Шибата болчу. Мен ар бир жеңишиме ичи күйгөн Шибата Нобутаканы менин ийгиликтериме чекит коет деп ишенчү. Мен алардын мага каршы жашыруун аракети тууралуу билип, анын алдын алуу чарасын көрүп койдум. Менин каршылаштарым ал тууралуу кеч билди. Алар мага каршы биринчи болуп соккурганча мен аларды озуп жеңишке жеттим. Цунцзы айткандай, жеңе турган армия биринчи жеңет, анан чабышат. Ал эми жеңиле турган армия биринчи чабышат, анан жеңишти издейт. Ооба, белгилүү бир ыкмалардын жардамы менен кичинекей армия чоң армияны жеңип алышы мүмкүн. Ошентсе да, согуш майданындагы негизги принцип армия канчалык чоң болсо, аны жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору. Нобутаканын өнөктөштөрү менен биригип акыры мага карата күч колдонууга бараарына көзүм жеткенин мен эртелеп шериктеш тараптар менен биримдик түзүгүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп койгом. Менин бул стратегиямдын негизги каарманы Тотоми жана Микауа провинцияларынын башкаруучусу Токугауа эле. Меникинен кем калбаган жер мүлкү жана армиясы бар Токугауа Нобутаканын армиясына кошулган күндө биздин тең салмактуулук душмандын пайдасына бузулмак. Андыктан мен аны өзүм тарапка тартууга чоң аракет жасадым. Ошондой эле мен Эчиго провинциясынын башкаруучусу Кагецаку менен биримдик түздүм. Мага анын Нобутаканын коалициясында душмандары бар экендиги белгилүү болчу. Мен аны колдондум. Мен душманымдын душманы менин досум дегендей, Кагецакуну экөөбүздүн максатыбыз бир экендигине ишендирдим. Мындан тышкары мен генерал Шибатага Нобунагадан мурас катары калган, бирок өз эркине каршы кызмат кылган бир нече жоокерди билчүмүн. Аларды өзүмө тартуудан бир аз кооптонгонум менен ал оюмду ишке ашыруу эч кандай кыйынчылыкты жараткан жок. Мен алар менен жашыруун сүйлөшүп, учуру келгенде мен тарапка өтүү убадасын алдым. Ошентип Нобутака менен болгон араздашуунун акыры күч колдонууга бараарын түшүнгөн мен ага каршы жашыруун биримдик түзүү менен кармашты бир тамчы кан төгүлө электе эле жыйынтыктап койдум. Кылдат пландоо жана
сан жагынан басымдуулук кылуу аркылуу мен генерал Шибатанын армиясын бат эле басып алдым. Багынып берүүдөн арданган генерал Шибата өзүнүн сайранына кире качты. Ал сайрандын болгон тешигин, эшиктерин жылчыктарынан саман менен толтуруп, өзүнүн 80 кишиси менен ичип жеп өткөн кеткенди эскерип, ошол түндү шаан шөкөт менен өткөрдү. Таң заарда алар самандарды өрттөп, алууланган оттун алдында өз курсактарына канжар сайып, салттуу сеппуку жөрөлгөсүн жасашты. Бул кайгылуу шаан шөкөттүн артында бир гана тирүү адам, жомокчу аял калды. Самурайлар сарайды өрттөөрдөн мурун ошол түнкү окуяны болгондой айтып, генерал Шибатанын жана анын жакын адамдарынын атын өчүрбөй даңктоо үчүн аны атайын коопсуз жерге чыгарып коюшкан экен. Бийликти колго алуу максаты оңунан чыкпай, күйбөгөн жери күл болгон Нобутака да өзүнө өзү кол салды. Ошентип баардык атаандаштар жеңилди. Эми менин лидерлигим талашсыз эле. Даанышман лидер жеңип алуу сырын жакшы билет. Ал жеңишке жетүүгө шарт түзүп алгандан кийин гана согушка аттанат. Жолдоочуларыңызга туугандарыңардай мамиле жасагыла. Лидерликтин туу чокусуна жетүү менен эле менин күрөшүм токтоп калган жок. Тескерисинче жогорулоо менен мамлекетти башкаруу жаатындагы көйгөйлөр, бүтпөс сүйлөшүүлөр менен кошо салгалашуулар күчөдү. Эң маанилүүсү жолдоочуларымдын моралдык маанайын түшүрбөй сактоо, аларга тынымсыз колдоо көрсөтүп туруу болду. Кандай гана салгылашуу болбосун, согуш майданында болобу же соода атаандаштыгында болобу, жолдоочуларга моралдык дем берүү лидердин эң негизги жоопкерчилиги. Ал эми моралдык дем берүүнүн ачкычы бул жолдоочулар менен туугандык мамиледе болуу. Айылдан чыккан жана бут кийимин ташып чоңойгон мен үчүн төмөнкү социалдык топтун өкүлдөрү жүрөгүмө жакын болчу. Ошондон улам мен алардын муктаждыктарын канааттандырууга болгон аракетимди жумшачумун. Ортого уюмдун келечегин коюуга туура келген кыйын учурлар да болот. Көпчүлүк лидерлер мындай учурларда ар бир тыйынды санап, өзгөчө катардагы жөнөкөй кызматчылардын муктаждарына жумшала турган чыгымдарды кыскартуу менен абалдан чыгуу аракетин көрүшөт. Тирүү турсун деп эптеп кара курсагын тойгузуп, кызматчыларына малдай эле мамиле жасаган лидерлер да болгон. Бирок мен мындайга эч качан жол берген жокмун. Мен жолдоочуларыма үй бүлө мүчөлөрүндөй мамиле жасадым. Алар ач калган күн болгон жок. Согуш майданына чыгаардан мурун мен дайыма алардын курсагын тойгозуу аракетин көрчүмүн. Мен жетекчилигимдин алдында өз өмүрүн аябастан кызмат кылгандардын эч бири ачкадан өлбөш керек эле. Белгилей кетсем, Шидзугатаке салгылашына даярдык көрүүдө мен 500 миңден ашуун жоокердин курсагын тойгозуу үчүн алдын ала күрүч сатып алууга болуп көрбөгөндөй каражат жумшагам. Себеби мен өзүмдүн жеке тажрыйбамдан курсагы ток армия гана жакшы күрөшөт деген накыл кептин талашсыз экендигин билчүмүн. Коммерциялык уюм менен аскердик уюм үй бүлөдөн айырмаланабы? Менимче айырмаланбайт. Сүйүктүү лидер болом десеңер, бүлөчүл болуунун сырын билгиле. Жолдоочуларыңарга туугандыңардай мамиле жасагыла. Ишеним сатылып алынбайт, ага ээ болуу керек. Согушкан аймактар доору бүтпөс салгылашуулар менен коштолгон баш аламан заман эле. Согушта же өлтүрүү, же өзүңдүн өмүрүңдү берүү менен адамдын тандоосу да чектелүү болот эмеспи? Ал эми жашуун ыплас иштер менен алдамчылык самурайлык адепке туура келбегени менен ошол баш аламан заманда жоокерлер эч кимге даап ишене да алчу эмес. Себеби чыккынчылык кадимки көрүнүшкө айланган. Коркунуч ар тараптан жана кайсы убакта болбосун болуп тургандыктан жеке байланыштарды, катыштарды түзүү абдан маанилүү болгон. Ал кезде жеке күчтүү байланыштарды түзө албаган лидер өзүнүн кол алдында кызмат кылгандардын колунан деле өлмөк. Дал ошол себептен мен кишилер менен жеке сүйлөшүүлөргө терең маани бердим. Мен аларга мен силерди эч качан таштап кетпеймин. Силерге дайыма камкордук көрөм деп айтчумун. Мен сөзүмө бек турдум. Ода уруусунда Нобунаганын эмчек энеси Йотокуин деген бир улгайган аял бар эле. Нобунагага төрөлгөндө ага бир нече эмчек эне дайындалган экен. Нобунага ошондой эле ал энелердин эмчектерин тиштегилеп, кыялы чатак, ташбоор болгон дешет. Ага улам жаңы эмчек эне издешип көп ара тартышкан экен.
Акыры Йотокуин келип эмизгенде бала тынчтанган дешет. Йотокуин Нобунаганы өз баласы Сунеоки менен чогуу эмизиптир. Ошол күндөн тартып аны урматтап, асыл сүттүү уул эне деп атап коюшкан экен. Йотокуиндун уул менен небереси экөө тең Ода армиясына кызмат өтөдү. Кийин экөө тең бир күндө мен жетекчилигимдин алдындагы чабуулда каза болду. Йотокуинге абдан боорум ооруду. Ал өзүнүн курмандыктары үчүн биздин ишенимибизге татыктуу. Кол жазмамдын начарлыгына карабай, ага өз колум менен жазылган көңүл айтуу катын жиберүүнү чечтим. Катта: бир мезгилде уулуңуз менен небереңизден ажырадыңыз. Сиздин бул өлчөөсүз кайгыңыздын тереңдигин мен эч качан түшүнө албасам керек. Ошентсе да, эгер макул болсоңуз, бүгүнкү күндөн тартып сизге экинчи уул болоюн. Мен ага татыктуу болбосом да, ал мен үчүн чоң сыймык болмокчу. Мага каалаган учурда кайрылып туруңузду суранам деп жаздым. Менин бул катымды жеткирген чабарман Йотокуин катты окуганда көзүнөн жаш алгандыгын айтып келди. Кийинки жылдары ал мага жардам сурап кайрылып жүрдү. Мен ага чын жүрөгүмдөн жардам берип турдум. Ошол ичара араздашуу күч алып турган кезде ар бир уруу өзүнчө мамлекет болчу. Алардын ортосунда түзүлгөн ичара келишүү келишимдери бир нече жумадан кийин болбосо ага жетпей эле жокко чыгарылчу. Чыккынчылык жада калса үй бүлөлөр ортосунда да орун алды. Кээ бир самурайлар көбүрөөк төлөгөн кишиге сатылып, жалданма да болуп кетишти. Мындай көрүнүштөрдөн улам мен кызматчыларым менен алардын үй бүлөлөрүнө карата камкордугумду күчөттүм. Себеби лидерлердин кызматчыларга кылган татыктуу мамилеси менен камкордугу гана чыныгы ишенимди жарата ала тургандыгын менин Микки сарайына болгон чабуулум далилдеген. Микки сарайынын башчысынын Тадашиги аттуу улук вассалы бар эле. Мен аны биз тарапка тартуу аракетинде, эгер ал мага кошулуп, мен жоокерлериме жашуун сарайга кирүүгө жардам берсе, ага өмүрүнүн акырына чейин жетерлик байлык береримди сунуштадым. Тадашиге ага макул болду. Ал убакытты белгилеген убакта жашуун сарайдын сырткы дарбазасын ачып, 1000ге жакын жоокеримди ичине киргизди. Бирок Тадашигенин өз кожоюн сатып, мен сунушума макул болгону жөн гана аскердик амал болуп чыкты. Мен жоокерлерим бат эле курчоого алынып талкаланды. Тадашигенин мен тарапка өткөндүгүнөн ишенген мен бул акылсыздыгым көп адамдын өмүрүн алды. Чыныгы ишенимди бир кап күрүш же бир кап тарууга сатып алууга болбосун түшүндүм. Жашоомдо кырдаалдын талабына жараша мындай келишимдерге барууга мажбур болгон учурлар көп болсо да, ошол кайгылуу күндөн алган сабак дайым эсимде болду. Ишеним сыры ошол күндөгүдөй эле бүгүнкү күндө да актуалдуу. Ишеним сатылып алынбайт, ага ээ болуу керек. Кичине каталарды кечире билгиле. Кээ бир феодалдык башкаруучулар кызматчыларына жүрүм-турум эрежелерин так сактоону катуу талап кылгандыгы менен белгилүү. Алар жөнөкөй тартипти бузуу үчүн да катуу чараларды көрүшкөн. Чын же калп экенин билбейм, кожоюнунун камкордугун ойлоп, анын далысында секирип жүргөн бүргөгө анын көңүлүн бурдурганы үчүн өмүрүнөн айрылган дыйкандын окуясын ар бир жапон мектеп окуучусу жакшы билсе керек. Көөдөнүн көтөргөн самурай күнөөсүз дыйкандын камкордугун өзүндөй болгон ак сөөктү зыянкеч курт кумурскага теңеген мазактоо катары кабыл алган экен. Мен үчүн мындай көөдөн көтөрүүчүлүк менен социалдык айырмачылыктарды баса белгилөө абдан жийиркеничтүү. Мен түндүк провинциялардын башчысы жана таасирдүү кол башчылардын бири Масамуненин көз карашына толук кошулмакмын. Ал бир жолу чегинен ашкан адептүүлүк барып калпка айланат деп айткан. Масамуне баатырдыкындай дене мүчөгө ээ болбогону менен тырмагынын учуна чейин чыныгы самурай эле. Чынын айтсам, анын бою да 1,5 метрге жетпеген, меникиндей кыска болчу. 5 жашында чечек оорусуна чалдыгып, оң көзүнөн айрылган болсо да, ал жаш кезинде эле өзүнүн күчтүү эрки менен жалгыз көздүү аждар деген каймана атка ээ болгон. Масамуне аскер ишиндеги жаңы ыкмалары менен да белгилүү. Ал өзүнүн бүтүндөй армиясын биринчи болуп ок өтпөөчү жабдыктар менен жабдыган. Менин Масамуне менен биринчи жолу бетме-бет жолугушуум Одавара сарайына болгон чабуул учурунда болду.
бир нече жылдык салгылашуулар менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин акыры мен Жапониянын түндүк бөлүгүн толугу менен өз карамагыма алдым. Алдыда чыгыш жээкте жайгашкан Одавара сарайы калган. Кийин анын ордуна Эдо шаары негизделген. Сарайды курчаган массивдүү чеп менен тегерете казылган жазы аңгек сарайга түз кирип барууга тоскоолдук жаратты. Андыктан мен гарнизонго тамак аш жеткирүү жолдорун бууп, душмандын жоокерлерин ачка калтырууну чечтим. Ошондой эле душманга жеңиш биз тарапта болору талашсыз экендигин көрсөтүү максатында мен өзүмдүн генералдарыма өздөрүнүн аялдарынын лагерлерге алып келүүгө жана ар кандай оюн зоок уюштуруп көңүл ачууга уруксат бердим. Көп өтпөй эле биздин аскердик лагерь чоң сайран өтүүчү жайга айланды. Мен Масамунеге биз тарапка өтүп, Одавара сарайын чогуу басып алуу сунушу менен кайрылдым. Бирок ал жоопту создуктуруп, анын ордуна биздин дараметибизге баа берүү үчүн өзүнүн тыңчыларын жиберди. Анын мындай иш аракетинин максаты кайсы тарап күчтүү болсо, ошол тарапка кошулуу болгон. Мага анын баардык кыймыл аракеттери жакшы белгилүү болчу. Себеби анын жеринде менин да тыңчыларым болгон. Жеңиш биз тарапта болооруна көзү жеткен Масамуне өзүнүн бир нече вассалдарын коштоосунда биздин лагерге келип, мага кошулуп, берилип кызмат кылуу сунушу менен кайрылды. Мен ага бул чечимге келерден мурун эки тараптын күчүн сынагандыгын айтканда, анын оозу ачылды. Мен ага берилгендиги кырдаалга жараша өзгөрүп турган кишиге мен кантип ишенем? Албетте сизди өлтүрүү туура болмок. Ошентсе да биригүү келишими эки тарапка тең пайдалуу натыйжа берерине дагы да болсо үмүтүм бар. Эми болоор иш болду, дедим мен. Бул сөздү укканда Масамуне эмне дээрин билбей калды. Ал өзүн бир заматта башынан айрылып, кайра аны кайтарып алгандай сезип турса керек. Мен сөзүмдү уланттым. Эми сиз ушунча алыс жол жүрүп келгенден кийин мен сизге биздин лагерди көрсөтөйүн деп сунуштадым. Тиги дөөгө чыгалы. Ал жерден жакшы көрүнөт деп лагерден ары турган бийик дөөгө карай бет алдым. Масамуне менин артымдан ээрчип келе жатты. Дөбөнүн чокусуна жетип, ылдыйда орун алган эбегейсиз чоң лагерге көз чаптырдык. Душмандын жерин камаганыбызга 100 күндүн жүзү болуп калган. Ылдыйда миңдеген жоокерлер, түркүн түстүү кийинген бийчи кыздар, музыканттар, соодагерлер менен жуурулушуп көздүн жоосун алган көрүнүш турду. Бирок менин Масамунеге лагерди көрсөтүү максатым башка эле. Силер буга чейин өзүңөрдүн түндүңөрдө болгону майда кагылышууларды башыңардан өткөрдүңөр. Ал эми чоң кармаш али алдыда. Мен сизге биздин армия кандай түзүлгөндүгүн көрсөтөйүн. Сиз аны үлгү катары өзүңүздүн армияңызга колдонсоңуз болот деп ар бери эркин жаңсап лагерди көрсөтүү үчүн колдорумду бошотмуш өңдөнүп, кынына салынган кылычымды чечип Масамунеге карматтым. Андан соң атайын ага артымды салып туруп калдым. Дөбөдө экөөбүз гана болчубуз. Эгер ал кааласа мени ошол жерден эле өлтүрүп, качып кете берсе болот болчу. Анын үстүнө ал менин оюмду өзгөртпөсүмө, аны өлтүрбөсүмө кантип ишенди? Бирок ал менин айтканымды ынта коюп угуп, кыймылсыз турду. Бул окуяны айтып берип жатканда кээ бир жаш самурайлар менин мындай бейсактыгыма таң калышат. Бирок алар жаңылышат. Ал бейсактык эмес, эр жүрөктүк болчу. Менин аскердик кубатымды көргөн Масамуне эмне дээрин билбей турду. Дөбөдөн түшүп менин чатырыма келгенибизде анын көңүлү чөгүп тургандыгы байкалып турду. Мен аны өзүнүн бийлигин улантууга мекенине жиберүүнү чечтим. Менин жакын кишилерим ага каршы болушту. Алар сиз ага ишенүүгө болбойт деп туура айткансыз дешип, Масамунени кое берүү, жолборсту эркиндикке чыгаруу менен барабар экендигин айтып кооптонушту. Болбогон сөз, силер чолок ойлоп жатасыңар. Масамуненин өмүр бою өзүнүн кичине көлчөгүндө жашаган бакасымал океан тууралуу түшүнүгү да жок. Ал өз жеринде гана кубаттуу. Эминтип өзүнүн көлчөгүнөн алда канча чоң суу бар экендигин көргөндөн кийин ал эч качан аны сүзүп өтүүгө даабайт. Масамуне бизге эч кандай коркунуч жаратпайт, дедим. Масамуне менен иштешүү жеңил болду, себеби ал ишин мыкты билген жөндөмдүү самурай эле. Аныкындай жөндөм көпчүлүк жоокерлерде жок болчу. Ошентсе да ар бир адамдын өзүнө таандык шык жөндөмү бар экендиги талашсыз жана ар бир адам менен анын шык жөндөмүнө жараша иштеше билүү маанилүү. Ал эми лидерлердин ролу жолдоочуларына өздөрүнүн шык жөндөмдөрүн ачуу менен кошо күчтүү жактарын туура колдоно билүүгө жардам берүү.
Алардын эмнеге жөндөмдүү экендигин аныктай албай жумуштан четтетүү туура эмес чечим. Мен өзүм жеке тажрыйбамда аз гана адамды кызматтан кетирдим. Мен аны менен сыймыктанам. Дагы бир маанилүү нерсе. Кызматчылардын кээ бир болбогон каталарын кечире билүү. Эсимде, император менен мени Жапониянын лидери деп жарыялап, бийликтин туу чокусунда турган кезим. Бир күнү сарайда кармаган куштарга шалаакы мамиле жасагандык үчүн алдымда кызмат кылган балдардын бирин айыпка тартышты. Көрсө, ал мен жакшы көргөн узун куйруктуу тотукушка жем берип жатып, байкабай капыстан учуруп жиберген экен. Коркконунан денеси калтырак басып, жүзү кубарган бала менин алдыма келип кечирим сурап, тизелеп отуруп калды. Мен ал кушту өзгөчө жакшы көрөрүмдү ал жакшы билчү. Ачуум келип, ичим кайнап турса да, анын корккон көздөрүн көрүп, өгөй атамдын уруп сабаганы эсиме түштү. Сен аны байкабай учуруп жибергениңди билип турам. Эми болор иш болду. Эч нерсе кыла албайбыз. Көп кайгырбай эле кой, андан пайда жок деп аны сооротууга аракет кылдым. Бала калыбынан жазбай кыймылсыз турду. Мен акырын күлүп анын башынан сылап, Жапонияда эмне болсо, анын бардыгы меники. Кичинекей тотукуш кайсы жерде учуп жүрбөсүн, баары бир Хидеёшиники бойдон кала берет дедим мен. Уруштун ордуна мындай жумшак сөздү уккан бала ыйлап жиберди. Кечирип коюңузчу деп ал кайра жүгүнүп ыйлап жатты. Кийин ал бала менин ишеничтүү вассалым болду. Ал бойго жеткен сайын мен ага колдоо көрсөтүп жүрдүм. Өзүнүн таасирдүүлүгү менен кошо ички дүйнөсүн өстүрүүгө умтулган лидер боорукердик сырын билет. Ал кичинекей каталарды кечирет. Текебердикке жол бербегиле. Одавара сарайын курчоого алуу эбегейсиз чоң сарайды элестеткени менен мен андан чоң сабак алдым. Мен өзүмдүн кемчиликтеримди билдим жана кол астында кызмат кылгандардан үйрөнүү канчалык маанилүү экендигин түшүндүм. Мен Одавараны басып алуу стратегиямдын негизги максаты анын айланасында шаңдуу маанайды жаратуу болгон. Анын биринчи себеби душмандарга биздин жеңишке болгон ишеничибизди көрсөтүү менен аларды таң калтыруу жана экинчи себеби курчоодо алынган сарайдын багынып берүүсүн эрикпей көңүл ачуу менен күтүү болчу. Менин мындай өзгөчө ыкмам кээ бир тарапташтарым тарабынан туура эмес да кабыл алынып жүрдү. Ага байланыштуу окуяны бир тарыхчы мындай деп сүрөттөгөн экен. Мотоюки аттуу жаш самурай Хидеёшинин буйругу менен оюн-зоок өтүп жаткан чатырдын жанынан капысынан өтүп калат. Шаңдуу музыканын үнүн коштогон көрөрмандардын жандуу кыйкырык сүрөөсү анын ачуусуна абдан тиет. Ошол жерде Мотоюки чабуулга даярдык көрөөнүн ордуна кол башы «Біз убактысын болбогон көңүл ачууга короткону кандай? Мунун акыры эмне болот?» деп катуу сүйлөнүп, чатырдын босогосунда туруп калат. Мотоюкинин нараазы болгон сөзүн уккан ары жакта турган сакчылардын бири «Мындай орой сөздөрдү даап айтканга сен кимсиң?» дейт. Анда Мотоюки коркпостон «Менин атым Мотоюки, генерал Кагетсунун убактылуу кызматындамын» деп жооп берет. Генерал Хидеёшиге карата мындай орой сөзүңдүн жөнү эмнеде? Сенин акылың ордундабы? Же эмне, ичип алдың беле? Кандай болгон күндө да мен бул тууралуу жетекчиме билдиришим керек дейт сакчы кекетип. Менин акылымды коюп, андан көрө бул сурооңду кол башыбызга бергениң оң деп жооп берет Мотоюки. Ал сөзүн улантып, согуш алдында жетекчинин милдети оюн-зоок куруп көңүл ачуу эмес, алдыдагы салгылашка жоокерлерин даярдоо. Кимге канчалык уят экенин да билбей турам. Кол башыбызгабы же сага окшогон чындыкты бетке айта албаган жүрөгү жок вассалдаргабы? Мен чыныгы самурай катары мындай шерменде оюн-зоокко кошулганча өз намысымды коргоп башымдан ажыраганым артык деп көз көрүнөө жерге түкүрүп басып кетет. Сакчы өзүнүн жетекчисине бул окуя тууралуу билдирет. Ал Хидеёшиге жеткирет. Ачуусу келген Хидеёши ошол замат Кагетсукуга киши жиберет. «Кагекатсу, сиздин кишилериңиздин бири мага карата кемсинткен сөздөрдү айтыптыр. Сиз аны тезинен кармап жазага тартууңуз керек. Эгер менин бул буйругумду аткарбасаңыз, сиз да аны менен кошо жазага тартыласыз» дейт. «Сизден кечирим сурайм. Бирок мен эртеден бери ушул жерде оюн-зоок көрүп отурам. Мотоюкинин мындай кылганын билбептирмин. Эгер уруксат берсеңиз, мен барып териштирейин» деп Кагекатсу маймыл падышанын уруксаты менен Мотоюкини издеп жөнөйт. Көп өтпөй эле артынан Хидеёшинин чабарманы келип, аны артка чакырат. Кагекатсу эми бул ишти жакшылык менен бүтпөйт деп ойлойт. Бирок ал кайра келгенде Хидеёшинин ачуусу тарап,
бир аз жумшарып калганын байкайт. Мотоюки ал кемсинткен сөздөрдү менин алдымда эмес, менин сакчыларымдын биринин алдында айткандан кийин аны жазага тартпай эле башын алгыла. Мындай жазаны ал өзүнүн текебердиги үчүн алганын баардыгы билишсин. Башкалар андан сабак алып, экинчи мындай иш кайталамагандай болсун дейт Хидеёши. Кагекатсу жүгүнүп, анын буйругун аткарганы жөнөйт. Көп убай эле артынан чабарман келип, аны кайрадан артка чакырат. Кагекатсу ичинен эмне болуп кетти деген ойдо Хидеёшинин алдына келип жүгүнөт. Хидеёши терең ойго баткандай бир аз үнсүз тургандан кийин: "Мотоюки сиздин кызматыңыздагы убактылуу ронин, ал эркин самурай. Эл алдында анын башын алуу менен сиз өзүңүздүн лидер катары жакшы атыңызды булгап алышыңыз мүмкүн. Андыктан ал өзүнүн курсагын кесип өлгөнү туура" деп айтат. Кагекатсу ордунан туруп өзүнүн чатырына бет алат. Жарым жолду басып өткөнчө эле артынан чабарман келип, Хидеёши аны менен кайрадан сүйлөшүүнү каалай тургандыгын билдирет. Ал Хидеёшинин чатырына кайрадан киргенде: "Кириңиз, жакыныраак келиңиз" дейт Хидеёши ага жанындагы орундукту көрсөтүп. Анан сөзүн улантып: "Мен бул окуя тууралуу кайрадан ойлонуп мындай жыйынтыкка келдим. Мотоюки өзү көргөн чындыкты айтты. Балким ал туура эмес сөздөрдү колдонгондур. Бирок ал сөздөрдү айтууга анын толук укугу бар болчу. Албетте, мен оюн зоок курууга буйрукту акылсыздыктан же көңүл ачууга болгон ышкыбоздугуман берген жокмун. Менин мындай стратегиямдын негизги максаты сарайдын коргоочуларына өзүбүздүн күчүбүзгө болгон ишенимди көрсөтүү менен алардын ойноп эле жеңип ала тургандай таасир берүү болчу. Бирок аны Мотоюки билген жок. Андыктан албетте, анын көз карашы менен караганда менин мындай иш аракетим чын эле акылсыздыкка жатат. Мотоюки эмес, мен жаңылдым. Себеби мен өзүм текебердикке жол берип, туура талдоодон адаштым. Оюн ачык билдиргендер жазалоого эмес, сыйлык алууга татыктуу" деди. Таң калган көздөрү алайган Кагекатсу үн каткан жок. Хидеёши сөзүн уланта: "Ал оюн зоокторду жүздөгөн таасирдүү ак сөөктөр менен белгилүү самурайлар келип көрүштү. Алардын бири да ал иш-чаралардын максаттуулугунан шек санаган жок. Бирок Мотоюкидей төмөнкү рангтагы жоокерлердин алардын максаттуулугунан күмөн санап оюн ачык айтканы анын өзгөчө эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп турат. Мындай эр жүрөктү мен өзүмдүн вассалдарымдан да көбүрөөк күтөр элем." Мотоюки мага карата кемсинткен сөздөрдү айтты, бирок муну менен ал керек болсо эң жогорку даражадагы адам тууралуу да өзүнүн оюн ачык билдирүүдөн тайманбаган эркин мүнөзүн көрсөтө алды. Бул жагынан ал менин жаш кезимди элестетет. Анан кантип мен аны жазалайм? Биз баардыгыбыз Мотоюкидей эр жүрөктүүлүктү үйрөнсөк болот. Кагекатсу, менимче сиз аны туруктуу кызматка алып генерал кылганыңыз туура, деди. Чын эле кийин Кагекатсу Мотоюкини туруктуу кызматка алып генерал кылды. Мен акылман күмөн санаганын ачык билдирген ал жигит өзүнүн өзгөчө жөндөмдүүлүгүн бир эле жолу көрсөтүү менен чектелген жок. Анын түз жүрүм туруму бизге туура ойлонуу сырын эскертип, текебердикке жол бербөөнү үйрөттү. Жолдоочуларыңардан үйрөнгүлө. Мен эмеле эскерип өткөн окуяны жазып калтырган тарыхчыга абдан ыраазымын. Себеби ал бизге менин Мотоюкинин иш аракетине карата биринчи чечимин көрсөткөндөй, көпчүлүк лидерлердин менменсингендикке берилип кетүү коркунучун эскертет. Адам бийик тепкичтерди канчалык жогорулаган сайын, анын менменсингендикке берилип кетүү коркунучу ошончолук жогору. Тилекке каршы, мен да анын курмандыгы болдум. Ал тууралуу кийинки окуяларда толук токтолом. Ал эми азырынча лидер жолдоочуларынан да сабак алса боло тургандыгын эсиңерге түйгүлө. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7-бөлүм. Жолдоочулардын эмгегин баалоо. Жолдоочулардын эмгек акысын аныктоо лидердин милдети. Албетте, бул оңой иштерден эмес. Ар бир мекеме өзүнүн кызматкерлерин ар кандай баалайт. Ошентсе да, төмөндөгү ыкмалар ар бир лидер үчүн пайдалуу болот деп ишенем. Максаттар менен милдеттерди так койгула. Мыкты лидер кызматчыларынын алдына так максаттарды коет. Ал так тапшырмаларды берүү аркылуу кызматчылардын жоопкерчилигин арттырат. Андан кийин берилген тапшырманын аткарылышына баа берүү менен кызматчыларга төлөнүүчү
сыйақынын көлөмүн анықтайды. Бұл процесті Шидзугатакеге болгон мөөнөтсүз жүрүшүбүз жакшы сүрөттөйт. Нобунаганын өлүмүнөн кийин 1582 жылдын жай айы менин алдымда эки маанилүү тапшырма турду. Бири бийликти чыңдоо, экинчиси Ода уруусун коргоо. Менин биринчи кадамым борбор калабыз Киотонун түштүк тарабын душмандардан коргоо максатында эки чеп тургузуу болду. Ал жерге өзүм да отурукташтым. Бирок менин эзелки атаандашым генерал Шибата менен анын союлун согуп камчысын чапкан Нобунаганын никесиз уулу ачкөз Нобутака менин мындай иш аракетимди аша чаап кеткендик катары кабыл алды. Ачуусу келген алар мени коркутуп билдирүү жөнөтүштү. Анда тургузган чепти кулаткыла, болбосо силер үчүн аны биз жасайбыз деп жазылган экен. Бул коркутууну ишке ашыруу үчүн Шибата анын туулган жери Этидзенде кар эрип, жаздын келишин күтүш керек эле. Себеби Киотонун түндүк чыгышында жайгашкан Этидзен провинциясын тегерете тик аскалуу капчыгайлар курчап, жада калса күн жылуу мезгилде да жол жүрүү кооптуу болчу. Ал эми кышкысын жол жүрө албайсың. Ошентсе да кыш аяктап калган. Ортобуздагы пикир келишпестиктин кандай болсо да чечип, ага чекит коюуга убакыт келгенин билип турдум. Мен генерал Шибатага экөөбүздүн бирибиз гана бул жердин үстүндөгү бийликти жүргүзө алат. Экинчиси анын астындагы түбөлүк уйкуга кетет. Мен сиздин түбөлүк уйкуга кетүүгө даяр экениңизге ишенем. Андыктан сиздин келишиңизди чыдамсыздык менен күтүп жатам деген кабар жибердим. Убакыт тар болчу. Тоолордогу карлар эрип, дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлө баштаганда эле Шибатанын келиши ыктымал болгон тарапта жайгашкан гарнизондорго көмөкчү жоокерлерди жибердим. Эрте жазда мага Шибатанын түштүк тарапка жол тартканы тууралуу маалымат келди. Мен дароо түндүктө жайгашкан гарнизондун бири Шидзугатакеге кошумча жоокерлерди жибердим. Мен ал жерде тоонун суугунан дагы эле ээри элек Шибатаны ысык тосуп алууга даярданып жаттым. Шибата тоолуу аймакта согуш жүргүзүүнү мыкты билчү. Ал өзүнүн жоокерлерин биздин чептин түндүк тарабындагы тоонун тик эңкейишинин кыдырата жайгаштырды. Түз жерде согушууну туура көргөн мен өзүмдүн жоокерлеримди ылдыйда жайгашкан үрөөндүн түштүгүрөөк тарабындагы түздүккө жайгаштырдым. Ортобузду 3 гана чакырым аралык бөлүп турду. Мен 50 миңдик жоокерим Шибатанын 20 миңдик жоокерин кооптонуу менен көзөмөлдөп, ким биринчи болуп душмандын башын кесип, ким өзүнүн жанын берер экен деп чабуулду күтүп турду. Бирок Шибата биринчи кадамды таштоого шашкан жок. Мен анын эмнени күтүп жатканын билбегеним менен бир нерсени сезип турдум. Биз генерал Шибатаны бул жерде күтүп жаткан кезде алар бизге башка жерден деле чабуул жасамак. Андыктан мен жоокерлеримди ар кандай күтүлбөгөн кырдаалга даяр кармап турууну чечтим. Көп өтпөй эле бул ойлогонум туура болуп чыкты. Кабарчы келип, Нобутаканын жоокерлери түндүк чыгыш тараптагы Гифу провинциясы аркылуу жылып кирип келе жаткандыгын айтты. Мен Шидзугатакеде жоокерлеримдин бир бөлүгүн калтырып, калган жоокерлеримди баштап, Нобунаганын тежик уулу менен беттешкени Гифуга жол тарттым. Биз 50 чакырымдай жолду басып өткөндөн кийин артыбыздан энтигип кабарчы келди. Ал Шидзугатакенин түндүгүндөгү кичинекей чепти Шибатанын жээни Моримиса басып алып, эми Шибатанын армиясына көмөк көрсөткөнү Шидзугатакеге тарапка жол тартканы тууралуу шашылыш кабарды билдирди. Мен дароо жоокерлериме артка кайрылууга буйрук бердим. Жоокерлеримдин бир бөлүгү Нобутака менен беттешүүгө Гифуда калтырылып, калган 15 миң жоокер менен Шидзугатакени карай шашылыш жүрүшкө аттандык. 50 чакырым жолду 5 саатта басып өттүк. Тарыхчылар бул жүрүштү Жапониянын тарыхында укмуштуудай тез жүрүш катары сүрөттөп жүрүшөт. Мен жоокерлеримди Шидзугатакеге жеткенде чарчагандарына карабай токтоосуз чабуулга аттанууга үндөп келе жаттым. Жердин күрөнгөн аттардын туяктарынын дүбүртү таңкы тынчтыкты бузуп, Шидзугатакеге таң алды менен күтүүсүз кирип бардык. Эки тараптан кызуу чабышуусу түшкө чейин созулду. Ошол маалда 7 найза аттуу менен 7 атчан тандалма самурайларым алдыга чыгып, душмандын армиясын аралап кирип, алдынан чыккандарын бирин калтырбай жок кылып жатты. Душмандын жоокерлеринин катары бузулуп, башаламандыкка учурады. Алар аман калуу аракетинде кылыч, найза, мылтыктарын жада калса
зоот кийимдерин чечип таштап тоо тарапка жана ылдыйдагы ойдонго кача баштады. Ошентип биз Шидзугатакени коргоп калдык. 15 000 жоокердик армия 50 чакырым жерди караңгы түндө 5 сааттын ичинде кантип басып өттү деп тарыхчылар азыркыга чейин таң калышат. Албетте, ал адамдын алы жетпей, акылы жетпей турган кандайдыр бир баатырдык иш-аракеттин натыйжасы деле эмес, болгону так коюлган максат менен ага жетүү жоопкерчилигинин натыйжасы. Биз Шидзугатакени таштап аргасыз Гифуга Нобутака менен беттешүүгө кетип жатканда бизге кандайдыр бир күтүлбөгөн кырдаал үчүн кошумча план керек эле. Себеби Шибата биздин жолубуздан пайдаланып кол салышы толук ыктымал болчу. Аны эске алуу менен мен кетип жатып, улук вассалдарымдын бири Мицунариге ошондой кырдаал жаралып калган учурда биздин максат Гифудан Шидзугатакиге болушунча кыска мөөнөттө жетүү боло тургандыгын түшүндүргөм. Мицунари бул тапшырманы кандай аткарат? Ал анын иши. Менин милдетим биздин максатты так түшүндүрүп, так тапшырмаларды берүү жана аларды аткарууга эркиндик берүү болгон. Мицунари өзүнүн кишилери менен Гифудан Шидзугатакиге чейинки аралыкты алдын ала кыдырып, ар бир айылдын жашоочуларына тоголок толгон күрүштөн гүл азык менен шам чырактарды даярдоо боюнча көрсөтмө берип, жүрүшүндөгү жоокерлерди тамак аш менен камсыздоо чынжырын түзүп чыккан. Кийин шашылыш жүрүш менен өтүп бара жаткан мен жоокерлерим токтобой эле гүл азык, шам чырактар менен камсыз болуп жолун үзбөй улантышты. 15 000 жоокер менен алардын аттарын тамак аш менен камсыздоо чоң логистикалык көйгөй болгон. Кантсе да менин адамдарым ал тапшырманы аткара алышты. Аларга болгону так коюлган максат менен аны аткарууга эркиндик жетиштүү болду. Албетте, Мицунари менен анын адамдары мындай жоопкерчилик үчүн марттык менен сыйланышты. Бул жеңишке жетүүгө бизге жоопкерчилик сыры, максаттар менен милдеттерди так кое билүү жардам берди. Ыңгайын таап мактаганды да билгиле. Шидзугатаке салгылашы менен мен лидерлик аброюм гана көтөрүлбөстөн жапон тилине жаңы жетинайза термини киргизилди. Жетинайза бул Киомаса, Такенори, Масанори, Нагаясу, Кацумото, Йошиаки жана Ясухару менин 7 эң алдыңкы самурайым. Шидзугатаке салгылашындагы алардын чечкиндүү чабуулу душмандын жоокерлерин туш тарапка качырып, биздин жеңишке жеткирди. Алардын атак даңкын чыгарган мындай эрдиктен улам жетинайза термини согушта өзгөчө эрдик көрсөткөн жоокерлер түшүнүгүн билдирип калды. Ошол жетинин бири Киомаса темир устанын уулу болчу. Алптыгынан улам аны жер титретер Киомаса деп аташчу. Ал аюудай күчтүү жана ыкчам кыймылдаган балбан эле. Ал Шидзугатакеге жасаган чабуулда аты кулап жөө калса да жоокердик жарак жабдыгын чечип таштабай 15 чакырым жерди, башкача айтканда, самурайлардан калбай жөө басып өттү. Жер титрерге мактоо жарашчу. Аны мактаганда ал кулагынын учуна чейин кызарып кетчү. Анын нур тамган ошол кызгылт жүзү көзүмө жагымдуу келип, аны учуру келгенде жазбай мактачумун. Мен аны канчалык мактаган сайын ал ошончолук шыктанып, андан да мыкты жетишкендиктерди көрсөтчү. Бул болсо ага күбө болгон башка жоокерлердин да менин мактоомо арзуу аракетинде андан да мыкты жетишкендиктерди көрсөтүүсүнө түрткү болду. Ар бир адам күчтүү жана алсыз жактарга ээ экендиги талашсыз. Андыктан лидер үчүн адамдардын күчтүү жактарын айырып билүү жана аларды мактай билүү абдан маанилүү. Лидерлик жолумдун алгачкы күндөрүнүн биринде башка генералга кызмат кылганы кетип калган Маяби аттуу бир вассалым болгон. Кийин менин жетишкендиктерим бүткүл Жапонияга белгилүү болгондо, ал генерал ошол Маябиден мен тууралуу жана менин биринин артынан бирин багындырган жетишкендиктеринин сырлары эмнеде экендигин сураган имиш. Анда Маяби: "Чынын айтсам, Хидеоши башкалардан көп деле айырмаланбаса керек. Ошентсе да анын бир өзгөчөлүгү ал мактаганды жана сыйлык бергенди жакшы билчү. Ал эң кичинекей жетишкендиктерди да көз жаздымда калтырбай белгилеп, мактап өтсө, чоң ийгилик жараткандарга алар күтпөгөн сыйлыкты берчү. Менимче бул анын жолдоочуларынын абдан шыктандыруучу" деп айткан экен. Мактоо бир тыйын турбайт, ал бекер. Бирок анын берген натыйжасы баа жеткис. Мияби менин жүрүм турумумдан жактыруу сырын көрө алган экен. Жолдоочуларыңарды ыңгайын таап мактай билгиле. Татыктуу кызмат өтөгөндөргө татыктуу акы төлөгүлө.
Шидзугатаке чабуулунда өздөрүнүн баатырдыгын көрсөтүп атага чыккан Жети найза чындыгында эле мыкты самурайлардан. Ага чейин чакан кирешеге топук кылып келген бул 7 самурайдын жаңы доорго жол ачкан ошол маанилүү салгылаштагы укмуштуудай эрдиги аларга атак даңк менен кошо байлык алып келди. Алардын ичинен мага өзгөчө таасир калтырганы Масанори болду. Ал чабуулга аттанаарга бир аз күн мурун эле бир болбогон тартипти бузуу үчүн кылычын алдырып камакка алынган. Бирок ал чабуулга аттанаар күнү качып чыгып, колуна тийген бир кыска кылычты алып, жүрүшкө аттанган жоокерлердин арасына сүңгүп кирген экен. Кызуу жүрүштө аны байкаган деле киши болбоптур. Согуш талаарысына жеткенде ал душмандын жоокерлерин арасынан Хайога аттуу ырайымсыздыгы менен аты чыккан самурайды байкап, аны менен чабышканы алдыга чыккан. Ага жакын келген анын зоот кийиминдеги тешик көзүнө урунган. Масанори кылычын ага таамай бир шилтеп кайра сууруп алганда, жер Хайогунун канына боелуп жатып калган. Масаноринин тайбанбастыгы мага өзүмдүн жаш кезимди элестетти. Мындай эрдиги үчүн ага өзү ээлик кылган чарба жеринен 5 эсеге чоң жер үлүшүн тартууладым. Ал эми Жети найзанын башка 6оосунда чарбалык жерлери 3 эсеге кеңейди. Мындай сыйлыкты күтпөгөн Жети өтең менин марттыгыма абдан ыраазы болушту. Марттык өзгөчө татыктууларды сыйлоодо абдан жагымдуу. Албетте, ал иш жүзүндө да пайдалуу. Жоомарттык менен сыйланган самурай ишенимдүү болуп, берилип кызмат кылат. Эсиңерде болсун, татыктууларды сыйлоо менен өзүңөрдүн тар чөйрөңөрдөн сырткары кишилерге да таасир калтырууга болот. Айтайын дегеним, мыкты ийгиликтерди жасагандарды марттык менен сыйлай билген жоомарт лидер катары белгилүү болгондон тартып, мага тартылган жөндөмдүү самурайлардын саны өстү. Эгер мен зыкым болгондо, албетте, алар менден башкага кетишмек. Тажрыйбасыз лидерлер казынабыз бошоп калат деп жоомарт болуудан коркушат. Болбогон сөз. Чындыгында баардыгы тескерисинче. Мен кишилериме жакшы эмгек акы төлөп баштаган күндөн тартып гана менин атым элге таанымал боло баштады. Акы төлөөдөгү менин жоомарттыгым туш тараптан ар кандай кесиптин мен деген ээлерим мага тартты. Жакшы акы төлөөдөн менин байлыгым кемибей эле тескерисинче көбөйдү. Бул парадоксалдуу болгону менен туура. Жакшы кызмат өтөгөндөргө канчалык көп акы төлөсөңөр, анын кайтарымы ошончолук натыйжалуу болот. Тилекке каршы мунун сырын аз гана киши түшүнөт. Көпчүлүк байлыгын бөлүшкүсү келбейт, андан байып да кетпейт. Алышып беришүү сыры эсиңерде болсо керек. Бергенди да билгиле. Татыктуу кызмат өтөгөндөргө татыктуу акы төлөгүлө. Өзгөчө ийгиликтерге жетишкендиктерге жеке ыраазычылык билдиргиле. Адамдар табиятынан материалдык байлык менен бирге эле жетишкендиктердин таанылып, сый-урматка ээ болууга умтулат. Ошентсе да мыкты кызматчылар материалдык сыйакыдан ошол сый-урматты жогору коюшат. Ал эми эмгеги таанылып, сый-урматка ээ болуу каалоосун ойгото алган лидер чыныгы жолдоочуларды өзүнө тарта алат. Анын бир жолу кол менен кат жазуу. Мен самурай болгон күндөн тартып, күн сайын кат жазууну тартип катары кабыл алдым. Кээ бир лидерлер кат жазуунун убарасы көп иш катары көрүшсө, кээ бирлери өздөрүнүн кол жазмаларынан уялышат. Менин болсо жетиштүү билимим жок. Сөздөрдү ката жазганым аз келгенсип, кол жазмамда начар. Бирок жүрөгүңдөн чыккан сезимдерди билдирүүдө каталардын да, кол жазманын да мааниси жок. Эмнени сезип турсам, ошону жазчумун. Кээ бир лидерлер атайын катчыларды жалдап жаздырышса, мен үчүн өзүм жазганым маанилүү болчу. Албетте, мындай каттарды алгандардын кубанычында чек жок болчу. Мисалы, Жети найзанын ар бири менин жеке катымды алган. Алардын биринде мен Шидзугатакага көрсөткөн мыкты эрдигиңер келечек муундардын көз алдында Жапониянын келбетин толугу менен өзгөрттү деп жаздым. Мындай жазуу жүзүндөгү ыраазычылык каттар маанилүү эле. Себеби дал ошондой каттардын саны менен ал жоокерлердин аскердик кеңештеги орду аныкталчу. Ыраазычылык каттарын эң көп алган вассалдар өздөрүнүн генералдарын жанынан орундук алчу. Ошондой эле каттар аларга аскердик кеңеште өздөрүнүн оюн билдирүүгө укук берчү. Андыктан өздөрүнүн коомдогу ээлеген ордуна кам көргөн самурайлар мындай жазуу жүзүндөгү ыраазычылык каттарын алууга абдан кызыктар болушчу. Албетте, жазуу жүзүндөгү ыраазычылык бул тыйынсыз сыйакы төлөөнүн бир гана жолу. Ар бир салгылашуудан кийин мен өзгөчө эрдик көрсөткөндөрдү кылыч,
зоот кийимдери жана башка белектер менен сыйлачумун. Өзгөчө эрдик көрсөткөндөрдү баса белгилеп, аларды үлгү катары көрсөтүү максатында сыйлоону дароо эле салгылаш аяктаган жерде өткөрчүмүн. Сыйлык ээлери алгандарын жогору баалашчу. Ал сыйлыктар кийин укумдан тукумга берилип, үй бүлөлүк мураска да айланган. Чыныгы лидер материалдык сыйакы менен кошо моралдык сыякынын күчүн, бирөөнүн ийгилигин таанып билүү сырын билет. Андыктан өзгөчө ийгиликтерге жетишкендиктерге жекече ыраазычылык билдиргиле. Күч бирдикте. Аскер ишинде командада иштөө абдан маанилүү. А бирок командалык иштин жашообуздун башка учурларында да маанилүү экендигин тана албайбыз. Командада иштөө кандай гана мекеме болбосун, мейли аскер тармагындабы, мейли соода же мамлекеттик башкаруу тармагындабы, анын ийгилигинин өзөгү болуп саналат. Андыктан лидердин биринчи милдети команда түзүү, аларга колдоо көрсөтүп, эмгегин татыктуу баалоо менен дем берүү. Өз убагында Нобунага согуш өнөрүнүн мыкты чебери Мондо аттуу жеңилбес самурайды кызматка алган. Ал өзгөчө найза өнөрүндө мыкты болчу. Анын найзасына жүздөгөн душмандын жоокерлери малынган дешет. Анын шакирттери бул дүйнөдө Мондого тең келер найза чебери жок дешчү. Ага ылайык Мондонун милдети Ода жоокерлерин найзаны туура пайдаланууга үйрөтүү болду. Маганын репутациясы жана менин негизги атаандашым генерал Шибата менен болгон жылуу мамилеси жакшы белгилүү болчу. Мени ушул гана нерсе бир аз кооптондурбаса, башкасы мага кызык деле эмес эле. Менин бул көз карашым Нобунага улук вассалдарына арнап уюштурган бир кечеде өзгөрдү. Кечеде Нобунага менен Мондо согуш тактикаларын талкуулап калышты. Анда Нобунага Мондого суроо узатты. Согуш майданында найзанын кайсы түрү натыйжалуу, узунбу же кыскасыбы? Албетте кыскасы, деди Мондо чечкиндүү. Мындай найзаны душманга карай ыргытканда ал анын денесине чоң күч менен сайылат. Анын үстүнө ал эптүү, аны менен бир учурда бир нече душманды жок кылууга болот. Өзгөсө ал жакын аралыкта согушканда абдан ыңгайлуу. Ал эми узун найзанын анчалык пайдасы жок. Найзанын узундугу 180 см же андан кыска болушу керек. Кыскасы кыска найзадан өтөрү жок. Буга макул эместер келеси болор, деп бүтүрдү. Согуш майданына дайыма узун найзасы менен чыккан Нобунага мырза ыңгайсыздана ордунан бир козголуп алды. Ал өзүнүн макамына карабай, өзү жалдап алган найза чебери менен талашкысы келген жок. Нобунага айлананы тегерете карап, мени көрүп, талкууга кошулуу сунушун айтты. Бери кел, Хидеёши. Балким бул тууралуу сен да өз оюңду айтып, жарпыбызды жазарсың. Сен кандай деп ойлойсуң? Согушта найзанын кайсы түрү натыйжалуу, узунбу же кыскасыбы, деди ал. Кандайдыр бир себептерден улам бир аз кыжырданып тургам. Мындай сезим мага мүнөздүү болбосо да, анын жашырууга деле аракет кылган жокмун. Менден сурагандан эмне пайда? Бул жерде бул суроону мыкты билген адис турганда. Анын оюн укканыңыз дурус болот го, дедим. Мондо тарапты карап башымды ийкеп. Ошентсе да маймыл, ыракым этип бизге өз оюңду айтарсың, деди Нобунага мырза өзүнүкүн бербей. Мен алгач анын бул өтүнүшү менен эмнени каалап жатканын түшүнө албай буйдала түштүм. Аны бир аздан соң түшүндүм. Мындай учурда балким кыйыр жооп берсем деле туура болот беле, айтор. Мен адатымча тилимди тишиме ката албай, мейлеми, сиз ушунчалык суранып жаткандан кийин оюмду айтайын. Албетте узун найза мыкты экендиги талашсыз, дедим. Мондо ачуусу менен колундагы саке куюлган чөйчөктү үстөлдүн үстүнө тарс эттире коюп, жек көрүү менен күңк этти. Деги сен эмнени билесиң? деп. Чындыгында мен ойлонбой эле оюма келгенин айтып жибергем. Эми айтканымды далилдеп бербеске аргам канча? Мен оюмду далилдей баштадым. Аны далилдеп жатып, анын тууралыгына өзүм да ишенип кеттим. Албетте, мен бул маселеде сизден мыкты адис эмесмин. Бирок узун найза узакка учаарын жана душманды алыстан жок кылууга ыңгайлуу экенин билем. Андыктан узун найза кыска найзага караганда жакшыраак деп ойлойм, деп жооп бердим. Мондо өзүнүн үнүндөгү жек көрүүнү жашырган жок. Сен болбогон сөздү айтып жатасың. Андай экен, кана айтчы. Такыр баш келемиш. Ошол сен оюңдагы узун найзаң менен чыныгы согуш майданында канча душманды сайып жок кылдың, деди. Ортодон Нобунага мырза аралашып, мени анын бул суроосуна жооп берүүдөн куткарып калды. Себеби ал суроонун так жообу нөл болчу. Токтоткула, деди ал. Минтип кайма айтышуу менен эч нерсе чечилбейт. Менин мындай бир сунушум бар. Эки өңөрдүн ар бириңерге 50дөн жоокер берейин.
3 күндүк мөөнөттүн ичинде аларды өзүңөр туура көргөн найза менен машыктыргыла. 3 күндөн кийинки беттеш кимиңердин туура экендигиңерди көрсөтсүн. Силер буга макулсуңарбы деди. Биз макул болдук. Менин жеңилеримдин талашсыз экендигине ишенген Мондо ыраазы болгон мүнөздө маашыкана жылмайып койду. Мен да жылмайымыш болдум. Оюмда мындай жөндөмдүү атаандашты өзүнүн сүйүктүү ишинде кантип жеңер экенмин деп бушайман болуп турдум. Нобунага 100 жоокерди чогултуп, мелдештин тартибин түшүндүрдү. Чогулган жоокерлердин баардыгы Мондо тарапты тандагандыктан Нобунага Чучукулак кармоого буйрук берди. Чучукулактан тандоо мүмкүнчүлүгүн алгандын баары Мондону тандашып, мен маанайы түшкөн 50 жоокер менен калдым. Алар менен биринчи жолугушуубузду өткөрүп жатып, мындай дедим. Мен силер менен ачык сүйлөшөйүн. Мен найза колдонуу боюнча өзгөчө деле жөндөмүм жок. Узуну болобу, кыскасыбы же орточосу айырмасы жок. Андай жөндөмүм болгон күндө да аны 3 күндүк мөөнөттө бирөөгө үйрөтө албайт болчумун. Силер үйрөнгөнүңөрдүн баардыгын биринчи эле соккуда эсиңерден чыгарасыңар. Найзаны чебер колдонууга үйрөнүү көп убакытты жана тынымсыз машыгууну талап кылат. Ал үчүн силерге чебер устат да керек. Тилекке каршы силерде убакыт да, чебер устат да жок дедим. Албетте, бул жоокерлер күткөн дем берүүчү сөз эмес эле. Алар үтүрөйө бири-бирин карап калышты да, кайрадан мени тиктеп туруп калышты. Эгер андай болсо, деди алардын бири, кеч боло электе азыр эле жеңилип бергениңиз оң эмеспи? Мондо тарапты жеңүүчү деп таап, ошону менен ишти бүтүрөлү. Биз жеңилебиз. Аны билип туруп, биздин жөн жок эле согушка салганда эмне пайда? Анын алдына бир кадам таштап, ийинин кармап, жүзүнө тике карадым. Бирок мен ага токтоо жооп бердим. Мени жакшылап ук дедим. Менин силерге үйрөтө тургандай найзаны колдонуу боюнча өзгөчө чеберчилигим жок экендигин жана аны үйрөтүүгө убакыттын тардыгын гана айттым. Жеңилүү тууралуу эч нерсе айткан жокмун, десем ал, анда эмнени сунуштамаксыз, деди, айланасындагы жоокерлерди карап. Мелдеш күнү мылтык көтөрүп чыгалыбы? Жок. Мындай тактика жарабайт, деди бирөө. Кыязы бул сунушту чын көрүп алса керек. Нобунага мындай жеңишти эч качан колдобойт, деди. Силерге мылтыктын кереги жок. Мен жол башчы менен силер сөзсүз жеңесиңер. Мен силерге сөз берем. Бирок мелдеште силер бир муштум болуп биригишиңер керек. Эгерде силер мен айткандын баардыгын аткарсаңар, бир муштумдай иш аракет кылсаңар, силер найзаңарды каалаганыңардай колдоно аласыңар. Болгону каршылашыңарга соккуну катуураак урсаңар, алар бат эле багынып беришет. Түшүндүңөрбү, дедим. Алар жер караган кербезде баш ийкемиш болушту. Эми болсо машыгууну баштайлы. Тамак үстүндө бири-бириңер менен жакындан таанышып алгыла, дедим. Мен чатырыма куурулган балык менен сакеден алдырып, жоокерлери менен чогуу тамактандым. Жылуу маанайда башталган кечки тамактануу мас болгон жоокерлердин шаңдуу каткырыгы менен аяктады. Эртеси күнү түнкү кечеден эстерине келе элек жоокерлеримди чогултуп, аларды 3 топко бөлдүм. Биринчи 2 топ оң жана сол тараптан, жана 3-чү топко ортодон чабуул жасоого көрсөтмө бердим. Мен качан силерге чабуулду баштоо буйругун бергенде, силер аны ошол замат аткарууңар керек. Даярсыңарбы? Чабуулду башта. Алардын эстери оогончо ары-бери чуркагандан кийин кайрадан чатырга тамак аш менен ичимдик алдырдым. Тамак үстүндө алардын ыкластуулугу менен табитин мактап өттүм. Ошол эле учурда Мондо өзүнүн жоокерлерине кыска найзаны туура пайдаланууну, соккудан кантип коргонуп, кайра кантип жооп берүүнү, соккуну кайсы тараптан урууну жана башка ушул сыяктуу эрежелерди үйрөтүп жатты. Мындай өнөрдү биринчи өздөштүрүп жаткан жоокерлер үчүн бул эрежелерди үйрөнүү жеңил болгон жок. Аларды өздөштүрүү абдан жай жүрүп жатты. Мондонун ага чыдамы жетпей ачуусу келип, машыгуу найзасы менен бир түртүп, жеми аралашкан сөзү менен ал жоокерлерин коркутуп, алар мурдатан ээ болгон жөндөмгө ээ болууну талап кылып жатты. Бул анын жоокерлеринин маанайын ого бетер түшүрдү. Машыгуунун экинчи күнүндө мен жоокерлериме болгон жумшак мамилем тууралуу уккан Мондонун жоокерлери мага туш келбей калганына өкүнгөндөрүн айтып наалышты. Аны уккан Мондонун ачуусу ого бетер келди. Машыгуунун акыркы күнү аяктап жатып, жоокерлердин алдына чыгып сөз сүйлөдүм. Эртең беттешүүчү күн. Эсиңерде болсун, күч бирдикте. Силер бир муштумдай болуп салгылашып жеңишке жетесиңер. Жеңиш үчүн деп чөйчөгүмдү көтөрдүм. Мени колдоп жоокерлердин баардыгы чөйчөгүн көтөрүштү. Ал эми каршылаштарыбыздын акыркы күнү Мондонун кулак тундурган ачуулуу кыйкырыгы менен аяктады. Ал күнү кечинде машыгуудан келе жаткан Мондонун жоокерлери жолдон менин жоокерлеримди кезиктирип,
машыгуу кандай өткөндүгү тууралуу пикир алмашкан экен. Анда Мондонун жоокерлеринин бири: "Биз акыркы машыгууну жаңы эле бүттүк. Ал бизди эртеден кечке кармап, түштөнүүгө да убакыт берген жок. Биз абдан чарчадык. Найзаны кайра-кайра ыргыта берип, колубуз да тытылды. Эмнеси болсо да эртең бул кордук бүтөт" деп наалган экен. Беттешүү күнү дал келди. Дүңгүрөгөн барабандардын үнү менен мелдештин башталышында жарыяланды. Катышуучулар бамбуктан жасалган машыгуу найзаларын алып тегерете курчалган беттешүү аянтына чыгышты. Аянттын сыртында көрүүчүлөр толкундануу менен беттешти күтүп дуулдап турушту. Мелдешти көрүүгө сарайдагы адамдардын бири калбай, эркектеринен тартып аялдары менен кичинекей балдарына чейин бардыгы келишти. Өзүнүн жоокерлерине биринчи буйрукту берерден мурун Мондодо ортого чыгып өз өнөрүн көрсөттү. Ал колундагы найзасын шамдак айлык менен аба жара чимирилте ойнотуп, мени карап жылмайып койду. Мен тердеген алаканымды аарчып, найзамды бир колумдан экинчи колума алып, ага башымды ийкедим. Менин буйругум менен жоокерлерим 3 жаатка бөлүндү. Андан кийин ортоңку топко Мондонун жоокерлерине карай чабуулга чыгууга буйрудум. Алар чабуулга жандуу чыгышты. Машыгууда белгилүү бир ыкмаларды үйрөтүүгө басым жасалып, бирдиктүү иш-аракет жасоого үйрөтүлбөгөн Мондонун жоокерлери менин узун найзачан бир муштум жоокерлеримдин чабуулуна туруштук бере алган жок. Алардын катары бат эле бузулду. Мен оң жана сол тараптагы топторго чабуулга өтүүнү буйруганда, Мондонун жоокерлери артка чегинди. Мондо аларды айлана ары бери жүгүрүп, кайсы бир жоокерге соккуга кандай жооп берүү керектигин эскертип кыйкырып жүрдү. Бирок андан майнап чыккан жок. Албетте алар мындай кыска мөөнөттө жарытып деле эч нерсе үйрөнө алышкан эмес. Мен туура божомолдогондой, биздин биринчи чабуулубуз эле алардын эсин чыгарып, болгон үйрөнгөндөрүн унуттурду. Барабандар кайрадан кагылып, менин командам жеңүүчү деп табылды. Мондо мелдеш аянтынын четинде бири шаттанып, бири көңүлсүз турган эки команданы алмак салмак тиктеп, кыймылсыз турду. Бир аздан соң ал кайрадан беттешүүнү талап кылды. Нобунага жылмайып, мен ага макулдугумду сурады. Эгер менин командам макул болсо, мен каршы эмесмин дедим. Менин жоокерлерим макул болушту. Барабандар дагы бир жолу дүңгүрөп, беттеш мурдагыдай эле жыйынтык менен аяктады. Менин командам Мондонун жоокерлерин аянтчанын сыртына сүрүп чыгарды. Беттеш аяктады деп Нобунага жарыялады. Ал мени жана Мондону түз карап, маймылдын командасы жеңүүчү деп табылсын. Бул жеңишке найзанын түрү эмес, лидердин чеберчилиги себеп болгонун баардыгыңар түшүндүңөр деп ишенем деп белгилеп, анан сөзүн акырын кошумчалады. Андыктан экөөңөрдүн ортоңордо эч кандай таарыныч болбосун. Баардыгыбыз бир Ода уруусунанбыз. Мондо айла жок макул болгону менен, ары жакта турган анын тарапташтары генерал Шибата көз көрүнөө терс бурулуп басып кетти. Мелдештен кийин жоокерлериме ыраазычылык билдирип, тамак менен сыйладым. Бирок алар ансыз деле кубанычтары коюндарына батпай, өздөрүнүн маңдай тери жана биримдиги менен жеңип алган сыйлыктарына ыраазы болуп турган. Ошентип биримдик аларды мындан 3 күн мурун жете албагандай болуп сезилген жеңишке жеткирди. Эмне үчүн жөндөмдүү найза чебери башкарган команда эмес, менин командам жеңишке жетти. Себеби алар бири-биринин жанында болуп, бири-бирине ишенүүгө үйрөнүшкөн. Мен Мондо оңдөнүп өзүмдүн жөндөмдү көрсөткөндүн ордуна жоокерлеримдин өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүгө жардам бердим. Мыкты лидер команданын ишинин сырын жакшы билет. Себеби жеңишке биримдик гана жеткирет. Күч бирдикте. Командалык иштин өзү сыйлык. Албетте, ийгиликтүү лидер болуу ал ага арзый турган нерсе. Ал байлыкты да, абройду да алып келет. Кээ бирлер үчүн бул эң чоң сыйлык. Менин көз карашымда лидер болуудан алган эң баалуу сыйлык бул менин командамдын жетишкен ийгиликтери. Айтайын дегеним, чыныгы лидер жеке өзүнүн эмес, командасынын мыктылыгын көрсөтүүгө умтулат.